Нур ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Тажикстан кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы такталбаган аймактарында курулуш иштерин жүргүзүп жатат деп билдиришти Турмуш басылмасынын өзү кулактары. Маалыматка караганда курулуш иштери чек арадагы 3 аймакта жүрүп жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда жумуштар Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Максат айылына чектешкен жерде бүгүн 14 сентябрь күнү саат 11-де башталган. Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын өкүлдөрү Тажикстандан аталган аймактагы жетекчилер менен курулуш иштерин токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнгө аракет кылып жатышат. Бирок эч кандай майнап чыга элек. Андан тышкары Баткен району менен чектешкен Ворух анклавынын аймагында 2 өткөрүү бекетинин курулушу башталган. Анын бирөөсү Ворух анклавынын түштүк тарабында Чурха Баба аймагында курулууда. Экинчиси Ворух анклавынын чыгыш тарабында Кыргызстандын Булак Баш аймагына чектешкен жерде курулуп жатат. Айрым маалыматтарга караганда курулуш иштери август айынын ортосунда башталган. Андан тышкары Тажикстандын тургундары Баткен районунун Жакайрук айылындагы 4 көчү аймагында жүк ташуучу унаа менен шагылып төктүрүштү. Бул жыл менен алар курулуш иштерин жүргүзүп жатышат. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен президенттин жолугушуусу зарыл экенин Атамекен партиясынын лидери Текебаев билдирди. Мындай пикирин ал 14 сентябрда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Бишкектеги ынтымак эс алуу багына барып, көчөт тиккен учурда Азаттык радиосунун кабарчысынын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Бул жолугушуу абдан зарыл. Биринчиден, бул президент Жээнбековдун Кыргызстандагы бардык саясий күчтөр менен кызматташууга даяр экенин белгиси. Экинчиден, убактылуу өкмөт бул тарых. Президент Кыргызстандын келечеги кечээги күндөн келип чыгарын, өткөндүн каталарын таанып, аларды келечекте болтурбоого аракет кылып жаткандыгынын белгиси, деди Текебаев. Жолугушуу мамлекеттик резиденцияда өтөөрү кабарланган, бирок президенттин администрациясы бул жөнүндө маалымат тарата элек. 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин мамлекетти башкаруу үчүн түзүлгөн убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү бар. Арасында мурдагы президент Атамбаев камакта. Дагы бир мүчөсү Топчубек Тургуналиевдин президент менен жолугушууга барары же барбашы анык эмес. Башкалардын баары катышаарын билдиришти. Кыргызстандык белгилүү Мушкер Азат Үсөналиев бокс боюнча дүйнө чемпионатындагы алгачкы беттешин жеңди. Бул тууралуу Кыргызстан улуттук курамасынын машыктыруучулар кеңешинин мүчөсү Шайлообек Атазов Барометр KG сайтына билдирди. Анын айтымында 52 кг салмакта Мушкерибиз Азат румыниялык Мариан Габриэль Чиопуну утуп алды. Азат 3-чү раунддагы оң колдоп узаткан кубаттуу соккусу менен атаандашын нокдаун абалына келтирген. Эске сала кетсек, Орусиянын Екатеринбург шаарында бокс боюнча мааракелик 25-чи дүйнө чемпионатынын 5-чи күнү өтүп жатат. Анда дүйнөнүн 76 өлкөсүнөн келген 450дөй мушкер күч сынашууда. Бийик тоолуу жайыттардагы жарандарды сактоо боюнча бардык чаралар көрүлүүдө. Бул тууралуу биринчи вице-премьер министр Кудайберди Кожобеков бийик тоолуу жайыттардагы жарандарга жардам берүү, ири мүйүздүү жана майда мал жандыгын баккандарды ылдый түшүрүү боюнча маселени караган жыйында билдирди. Ушул жылдын 10 сентябрына караган түндө аба ырайынын кескин өзгөрүшү жана кардын түшүшүнө байланыштуу алардын көпчүлүгү оор кырдаалда калды. Учурда бийик тоолуу жайыттарда калган жарандарды жана малды ылдый алып келүү боюнча тийиштүү кызматтар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен алып барууда. Негизгиси адам өлүмүнө алып келген жок. Ал эми сууктан өлгөн малды бардык нормаларды жана талаптарды аткаруу менен утилизациялоо керек, деди Кудайберди Кожобеков. Биринчи вице-премьер министр өкмөт жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан суусамыр өрөөнүндө арпанын түшүмүн оруп жыюуга жетишпей калган дыйкандарга жардам берилерин белгиледи. Ошондой эле 10 сентябрда болгон катуу шамалдын кесепетинен Ысыкөл облусунун Каракул шаарындагы жана Ак Суу районундагы турак жайлар жана чарбалык жайлар зыянга учурады. Каракул шаарында 49 турак жай, Ак Суу районунда 9 үй зыянга учурады. Мындан тышкары айрым чарбалык жана административдик имараттар зыян тартты. Учурда келтирилген чыгым эсептелүүдө. Турак жайы камсыздандырылган жарандар жакын арада тийиштүү төлөмдөрдү ала алат. Муну менен катар табият кырсыгынан мүлкү зыянга учураган жарандарга насыя боюнча мөөнөтүн жылдыруу маселесин коммерциялык банктар менен иштеп чыгуу керек, деди Боронов. Биринчи вице-премьер министр ошондой эле бийик тоолуу аймактардагы жолдор менен каттай турган айдоочулар автотранспорт каражаттарынын техникалык даярдыгына жана коопсуздук чараларын сактоого өзгөчө көңүл буруу керектигин айтты.
Өмүрбек Чиркешевич экөөбүздүн ортобузда сөз болду. Оозунан туура эмес сөз чыгып кеткендигин ал мойнуна алды. Ал киши өзүнө байланыштуу менин позициямды жакшы билет деп белгилейт Чыныбай Турсунбеков. Өмүрбек Текебаевдин Чыныбай дос эмес белек, колдоп койгула деген сөзүнө бүгүн 14-сентябрда Чыныбай Турсунбеков элдик медиага маек куруп жатып жооп берди. Депутат ошондой эле айрым эл өкүлдөрүнүн арачылыгы менен Текебаев экөө жолуккандыгын, анда Атамекен партиясынын лидери эмоцияга алдырып айтып койгонун билдирет. Эске салсак, 2-сентябрда Өмүрбек Текебаев Жалал абадтын Акман айылында тарапкерлер менен жолуккан маалда парламенттеги санаалаш деп саналган депутаттар өз позициясын айтпай койгонун билдирген. 2016-жылы Атамбаев менен чабышып жаткан учурда бизге эптеп шылтоо таап камасам дегени белгилүү болгон. Ошондо мен трибунадан сөз сүйлөп жатканда Иса мурда чогуу болбодук беле, ай Чыныбай дос эмес беле, колдоп койгула деп кайрылгам. Алардын бири да туура эмес болуп жатат деп айткан эмес деген Текебаев. Кудайберди Кожобеков Ош мамлекеттик университетинин ректорунун милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Бул тууралуу аталган окуу жайдын сайтына жарыяланды. Кудайберди Кожобеков 1997 Ош мамлекеттик университетинин физика-математика факультетин аяктаган. 1997-2002 жылдары Ош мамлекеттик университетинин колдонмо математика жана информатика кафедрасынын окутуучусу. 2002-2007 жылдары аталган университетте компьютердик технологиялар факультетинин деканынын орун басары. 2007-2011 жылдары аталган окуу жайдын математика жана маалыматтык технологиялар факультетинин окуу тарбия иштери боюнча декандын орун басары, программалоо кафедрасынын доценти. 2011-2016 жылдары Ош мамлекеттик университетинин маалыматтык департаментинин директору. 2016-2017 жылдары Ош мамлекеттик университетинин окуу иштери боюнча проректору. 2017 жылдын февраль айынан тартып билим берүү жана илим министринин орун басары кызматын аркалап келген. Бүгүн 14-сентябрда түштүк магистралда жайгашкан жаңы ачылган ынтымак эс алуу паркына убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бак отургузушту. Аталган самалга Өмүрбек Текебаев, Дүйшөн Кулчотонов, Эмилбек Каптагаев, Роза Утунбаева, Азимбек Бекназаровдор катышты. 2010 жылы өлкөнүн тагдырын өз мойнубузга алганбыз деген саясатчы Алмазбек Атамбаев менен Топчубек Тургуналиев үчүн дагы бак отургузушканын айтты. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү 14. 2010 жылдын 8 апрелинен 21 декабрга чейин иш алып барганбыз. Бүгүн ошолор келип жаңы ачылган паркка көчөт отургузалы деп сүйлөшкөнбүз. Ар бирин 9100 сомдон алдык. Бирок баары катыша алган жок. Алардын ичинен Топчубек Тургуналиев, Сооронбай Жээнбеков, Алмазбек Атамбаевдер түшүнүктүү себептер менен келе алган жок. Алар үчүн дагы көчөт отургузуп койдук, деди Бекназаров. Теле алып баруучу Назира Айтбекова социалдык тармактагы баракчасына кучак толуу гүл кармап, колундагы нике шакеги менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Көп өтпөй Айтбекованын күйөрмандары тынчын алып, сырдуу адам ким экенин сурап, бакытка алып жиберишти. Мындан улам Супер Кечки порталы алып баруучудан гүлдү ким бергенин, шакекти ким такканын сурап, төмөнкүдөй жооп алды. Сериалдын сөмкасы болуп жаткан. Тасмада мен колунда шакеги бар, күйөөсү бар келинмен. Тартуу иштери жүрүп жатканда сизге гүл жөнөтүштү деп чалып калышканынан чыга калгам. Гүл менен кошо шакегин дагы сүрөткө түшүп калды. Ал шакек коомдун көңүлүн бурдуруп жибере турганын кайдан билиптирмин. Ар түрдүү гүлдөр күйөрмандарыман күн алыс эле келип турат, бирок аларды көп чыгарбайм. Бүгүн чыгаргым келип бөлүшүп койгон элем, деди алып баруучу. Өзбекстандын аскерлери Кыргыз өлкөсү менен чектешкен Араван районундагы Кергидан суу сактагычынын тегерегиндеги аймакты тосуп киргени кыргыз жарандарын нааразы кылган. Мындан улам эки тараптын пикири келишпестиги орун алган. Адегенде Кыргыз бийлиги Араван районунда абал тынч деген маалыматты таратып жатты. 2 күндөн кийин гана өкмөт кеңири маалымат жарыялоого аргасыз болду. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү Төмөйүн айыл аймагындагы Кергидан суу сактагычынын айланасындагы Кыргыз өлкөсүнө караштуу 400 гектар жер аянтын дыйканчылыкка ыңгайлуу жана айылга жакын болгондуктан Өзбекстандын Бар айылынын жанындагы жер тилкеси менен алмашылып жатканын, бирок документ иштери бүткөнү менен практикалык иштер аягына чыга электигин айтып түшүндүрмө берген. Мунун айынан коомчулукта чек арага байланыштуу тактоо иштери элге ачык айтылбай, жашырын жүргүзүлөт деген талкуунун тегерегинде сын пикирлер күч алды. Супер Кечки порталы чек араны тактоо иштерин элден жашырын жүргүзүү туурабы деген соол салды. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев элге тийиштүү нерсени бийлик катпай турганын айтты. Элден жашыра турган эч нерсе жок. Мамлекеттүүлүктүн коопсуздугуна байланыштуу купуяда сырлар болуп калышы мүмкүн. Атайын мыйзамдар бар. Элге тийиштүү нерсени бийлик катпайт, жашырбайт, баардыгы ачык болот, дейт Канат Исаев. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков өкмөт элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек болчу деген пикирде. Жеке пикиримди айта турган болсом, жергиликтүү эл чек ара маселеси кандайча чечилип жатканын билиши керек. Анткени буга чейинки Акыркы өзөңгү кууштагы элдин макулдугу жок өтүп кеткендиктен бир топ наразычылыктар бар. Азыркы күндө кошуналар менен болгон жер алмашуулар баардыгы ачык өтүшү керек. Ачык өтпөсө жергиликтүү эл бул маселени кайра-кайра көтөрө берет. Алар бул ата бабабыздан
Кыргызстандын калган тарыхый жер болчу. Эмне үчүн өкмөт жерди өткөрүп берип койду деп нааразы болушат. Өкмөт жерди бербейбиз деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элдин макулдугун алып туруп, делимитация, демаркация маселесин чечиши шарт дейт Момбеков. Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков билдиргендей, элге талаш жерлер боюнча маалымат ачык берилиши керек. Чек ара маселесин элден жашыруу мүмкүн эмес. Элге талаш жерлер боюнча маалымат ачык берилиши керек. Канча жашыруун болсо да ачыкка чыгат. Чек араны тактоо маселеси кандай чечилсе дагы элге ачыкталышы керек дейт Турсунбеков. Жогорку кеңештин депутаты Абдыбахат Нурбаев чек араны тактоо иштери боюнча жыйындар жабык каралышы керек деген пикирде. Негизи чек ара маселеси жабык каралганы туура. Кээ бир маселе ачыкка чыкпашы керек. Анткени эки мамлекеттин ортосунда сырлар бар да. Жергиликтүү бийлик маселе кандай чечилип жатканын ошол жердеги элге түшүндүрүшү керек. Ошондо мындай түшүнбөсүндөр чыкпайт деле дейт Нурбаев. Коомдук ишмер Кебаев белгилегендей, чек араны тактоо иштери жашыруун болбошу керек. Кыргыз мамлекети укуктук, демократиялык өлкөбүз. Демократия деген элдин бийлиги дегенди түшүндүрөт. Элдин бийлиги дегенден кийин эл бардык маселени билиш керек. Чек ара маселесин тактоо иштерин жүргүзүп жатканда кыргыз элинин кызыкчылыгы жогору турушу зарыл. Бардыгы коомчулукка белгилүү болушу керек. Чек араны тактоо иштери терең изилдениши шарт. Чек араны тактоо ишин жүргүзүп жаткан өкмөт тарабынан түзүлгөн комиссияга элдин нааразычылыгы бар. Комиссияга мамлекет үчүн күйгөн патриот мүчө болушу абзел. Мурда алга Кыргызстан ак жол партияларында жүргөн адамдар аталган комиссияга кирип кеткенинен зээнин кейит. Ошондуктан комиссиянын курамын карап чыгуу мезгилдин талабы дейт Кабарлар.